Саламатсыздарбы? Бактыр Ергешевич, бир конфликт чыккан таптамы Жогорку Кеңеш менен Кабинет министрлеринин ортосундачы. Силер абдан чоң жумуштарды аткарып атасыңар, негизинен элечи. Коррупция менен күрөшүп атасыңар. Мисалы Камчыбек Кыдыршаевичтин күнүгө бирөөнүн камап атканы интернетке чыгат да. Садыр Нуркожоевич деле на местах силерди коюп, жакшы иштеп берсин деп атат. Болбой эле подводить этип атасыңар да. Коррупция бүтпөй атат. Эми мен түшүнүп атам. Камчыбек Кыдыршаевич баарын камап бүтө албайт баары бирчи. Баары общий жардам беришибиз керек биз. Анан кийин бир жерге барып, жакшы болбой атат, могу жериңерде эле туруп эле, ызырынып эле, силер киришпегиле, анан мынтпегиле, анан тиңитпегиле дегенде, мен айтып кетейин, мен эл өкүлүмүн. Мен Жогорку Кеңештин депутатымын. 5 жылга шайлангам. Дагы бир жолу айтып кетип атам, мага министрлердин кабинетинен өзүмө лично мага эчтеке кереги жок. Мен барсам силерге, мен элдин көйгөйү менен барам. Баргандан кийин силердин кабыл алышыңар мени, милдет. Немени мамлекеттик кызматкердин этикасын силер бузуп атпайсыңарбы? Мен силерге баягыда эле айткам, кана колуңар көтөргүлө, любой министрлик колуңар көтөргүлө, коррупцияңар каякта экенин айтып берем. Неге эл силерди ушул жерде отургузган, мени ушул жерде отургузган эл ошого чыдап жашаш керек. Неге бир нерсени айтса эле туруп алып эле андан кийин мен жашоом асыл эле тиги мамлекеттик немен кызматкердин этикасын бузуп анан таракан кууп жүргөн, анан тигинтип жүргөн, анан мынтип жүргөн. Ушул мамлекеттик кызматкердин сөзүбү ушул. 19 000 шайлоочу сайлаган мен. 19 000 адам сайлаган. Калың катмар эл Кыргызстандын мен депутат катары тааныйт. Барам, айтам. Элдин көйгөйү чыктыбы, барам. Бактыр Ергешевич, мен жөнөкөй нерселерди айтып аткан жок. Мен эшигинин алдынан Жогорку Кеңештин депутатына келгенде кызматкер, милиционер честь бериш керекпи? Бериш керек. Мен ал нерселерди айтып аткан жок. Мен мындай жөнөкөй нерселерди айтып аткан жок. Мен кабыл алуу боюнча айтып атам. Мен мамлекеттин кызматкеринин этикасы боюнча айтып атам. Чыгып, ошол ордунан көйгөйлөрдү көргөн боюнча айтып атам мен. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Мага эчтекен кереги жок силерден. Бирок элдин көйгөйү болсо, барам, сурайм, аягына чейин жетем. Рахмат.